Federatsiya мүчө катары Нокен районунда Нокен Кыздар Федерациясы түзүлгөн. Ошондой Кыздар Федерациясынын демөөрчүсү, уюштуруучусу катары мен жетектеп жүрөм. Ошол ар жылы аны конкурстарды уюштурат. Быйыл мобилдик күнөө фестивал уюштурган конкурс. 1,5 минуттун ичинде кыздардын ичинде, кыздардын арасында болуп жаткан көйгөйлүү маселелерди чагылып көтөрүш керек. Ошо республикалык конкурста республикада канча мектеп окуса баарынын ичинен менин экинчи мектептин окуучусу Кадырова Алтын Айдынек биринчи орунду алды, диплом менен сыйланды. Ошондой эле экен биздин ошо республика боюнча баардык райондо түзүлгөн Кыздар Федерациясы бар. Ошо Кыздар Федерациясынын ичинде тренерлер үчүн атайын конкурс уюштурулган. Ошол конкурста биздин Нокен Кыздар Федерациясынын тренери Үсейнова Нарсулу экинчи орунду алды республикада. Андан сырткары экен ушул башка окуттардын арасында дагы мектеп окуучулар арасында өткөн күнөө фестивалда 4-чү орунду Юлдашева Майда кыз окуучубуз алды 9-чу мектептен. Ал эми экен ошол ичинде сүрөттөр конкурсу болгон, фото сүрөттөр конкурсу. Ошол конкурста 9-чу мектептин окуучусу Мырзалиева Юрина 2-чи орунду алды. Эми азыр экен 4-чү сезон башталды ушундай фестивалдын. Ошодан кийин биздин кыздар жаш катышат деген ойломун. Буга менен биздин Кыздар Федерациясынын түздөн-түз жетектеп, ошо көмөк көрсөтүп, иштерди уюштурууда чоң жардам берген Нокен биринчи бөлүм башчысы Олжобаев Нурбек Курманбекович аябай жакшы аттап берип атат. Иш план боюнча кандай иштер болсо уюштуруп, ошо жардам берет, уюштурат, көп түгөл салымдары бар. Андан сырткары ошо Нокен районунда мамлекеттик администрация дагы колдоп турат. Ошон үчүн эң негизинен бизди колдоп, бизге таяп жардам берип турган райондук администрациянын ордун басары Юлдашева Зияда Исламовага чоң рахмат. Ушундай колдоо болсо биздин кыздар жакшы иштейт деген ойдомун. Ал Нокен Кыздар Федерациясында 20 тренер кыздарыбыз бар. Ошо кыздарыбыз баардык мектептерге барып, кыздардын арасында көйгөйлүү маселелер боюнча кыздардын укуктары, кыздардын милдеттери, эртеңкиге туруу, жана башка ден соолук, эне болуу бакчысы боюнча кыздардын көйгөйлүү маселе боюнча ар бир мектепке барып тренер семинар өтүп турушат, тренингтерди. Булар ар айда барышат, Кыздар Федерациясынын жылдын акырына чейин райондо баардык мектептерди камтыйт деген ойдомун. Ушул иштерди уюштурууда ушул райондук билим берүүнүн администрациянын колдоосуна жакшы иштер уюштурат деген ойдомун. Анан бүгүн ушул кыздарыбызга чоң рахмат. Биздин сыймыгыбыз республикада ушундай байгелүү орунду ээлеп атышат. Чек эмес, дагы экен көп сыйлыктар алат деп ойлойбуз. Канча окуучу барганбы республика боюнча болбастан? Жок, бул күнөө мобилдик күнөө фестивал бул онлайн түрүндө болгон. Республика боюнча 300дөн ашык күнөө тартылган. 300дөн ашык күнөөнүн ичинде ошо менин кызым биринчи орунду алып атат. Ал эми баягы фото сүрөт боюнча дагы экен 400дөн ашык күнөө сүрөттөр жөнөттүр. 400дөн ашык адам жөнөткөн, окуучу жөнөткөн. Ошол үчүн Юрина экинчи орунду алып атат. Андан сырткары тренерлер бар. Ар бир республика боюнча ар бир районда тренерлер бар. 15ден 20дан тренер бар. Ошондо 65 жаштар болсо, ошондо 20дан болсо да канчадан болот. Ошонун үчүн мен тренерим экинчи орунду алып атат. Бул деген биз үчүн аябай сыймык. Баардык онлайн түрүндө болду. Эми булардын жыйынтыгы азыр 4-чөдөн Кудай кааласа май айында чыгат. Июнь айында ысык көлдө ушул жалпы жыйынтык ысык көлдө чыгарылат. Бир жумалык бекер лагерь болот кыздар үчүн. Аты жөнүңүз айтып койсо? Мен ушул Нокен билим берүүнүн баш кардиси, анан ушул Нокен Кыздар Федерациясынын уюштуруучусу катары эмгектенен Сөнүп Зайырбек Камалович. Нокен Кыздар Федерациясы?